Үстүбүздөгү жылдын 26 декабрында Ош-Бишкек жолунун 30 адыр тилкесинде Матиз жана Степ вагон үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктан жалпысынан 8 адам ар кандай жаракаттар менен ооруканага жаткырылды. 2 автоунадан 4-8 адам денелеринин ар кандай жарактарды алып, азыр ооруканага кайрылышкан. Алардын жарактары жеңил. Бул жолуна кырсыгы боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын бириктүү реестрине катталып, азыркы учурда автоунааларга тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыр тергөө иштери жүрүүдө. 2022 жылдын 11 айында Кыргызстанда 6400дөн ашык жол кырсыгы катталып, 10 миңден ашуун адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. Ошону менен катар эле Ош облусунда жол кырсыгынын саны 700дөн ашып, 96 адам каза болду. Өлкөдө дээрлик ар бир экинчи жол кырсыгы республикалык маанидеги жолдордо катталат. Башкы себептери жогорку ылдамдык, каршы тилкеге чыгуу болуп эсептелинет. Шаарлар аралык каттаган айдоочулардын өз убагында эс албашы да кырсыктардын санын көбөйтүүдө. Мына Ош-Бишкек жолуна чыгып көргүлө 2 күндүн биринде авария. 8 saat айдаш керек. 8 сааттан ашык болбойт. Мына Россияларды карап көргүлө, башка жерлерди карагыла. 8 saat, 12 saat жүрөбүз биз. 12 saatка жок дегенде Россияга баргыла, 12 saatка обязательно жанына бир адам алып жүрөт. Айтып кетет элем, айдоочу жок дегенде 8 saat айдаш керек. 8 saattан ашык болбойт. Мына Россияларды карап көргүлө, башка жерлерди карагыла. 8 saat, 12 saat жүрөбүз биз. 12 saatка жок дегенде Россияга баргыла, 12 saatка обязательно жанына бир адам алып жүрөт. Бизде андай эмес, бизде эптеп эле ушу акча табыш, акча коюш керек, акча табыш. Жолу барат, балдар уктайт, уктабайт, кайтат. Ош-Бишкек республикалык маанидеги жолдо бир күндө 50дөн 70ке чейинки айдоочулар каттамга чыгат. Каттамдагы автотранспорттордун 80% оң рулдуу унааларды түзөт. Кыргызстандагы жол транспорт кырсыктары да негизинен оң рулдуу унаалар менен болушу буга чейин бир нече ирет айтылган. Ошол себептерден улам ушул багытта эл ташыган айдоочулар ортосунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына алдыда жаңы жыл иш-чаралар, майрамдык мааракелер алып турат. Ошол иш-чаралар учурунда билесиздер, көпчүлүгү ушул студенттер, иштегендер бүт үйүнө айылга дегенде же ата-энесинен кабар алганы майрамдык эс алуу күндөрү ушундай кайтышат. Ошол учурда жанагы жолдо кыймыл, тагыраак айтканда ушул жеке жүргүнчүлөр ташыган таксилер менен немеси көбөйөт да, кыймыл аракети көбөйөт дегендей. Биз ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалар тарабынан ушул жаңы жылды кырсыз баштайлы деген темада ушул жалпы айдоочулар арасында ушундай алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул жолдуктардын алуу максатында ушундай ар бир керек болсо ар бир айдоочу менен жекече түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай иштер жүргүзүп максаты ошол. Бир жумада канча жол чыгасыз жолуна? Бир эле жол чыгам мен. Мына 7 адамдын өмүрү биздин колубузда болот постоянно. Ага ответственный болуш керек. Ошо бардыгына көзөмөл караш керек да. Баары эс алып чыгып, аяктан да эс алып чыгыш керек бияка. Кээ бири бар Бир жумада канча жол чыгасыз жолуна? Бир эле жол чыгам мен. Мына 7 адамдын өмүрү биздин колубузда болот постоянно. Ага ответственный болуш керек. Ошо бардыгына көзөмөл караш керек да. Баары эс алып чыгып, аяктан да эс алып чыгыш керек бияка. Кээ бири бар баары эле кайта бергендер бар, ар кимиси ар түрлүү да. Бир жумада бир жол чыгабыз эс алып, шашпайбыз. Акча көпчүлүк эс алып чыгат. Кээ бирки жаш балдар бар, ошолор эс албай кайтып коюшат. Көпчүлүк эс алып чыгат. Эскерте кетсек, жол көзөмөл кызматы тарабынан мындай түшүндүрүү иштери мындан ары да улантылары айтылды. Алтынай Урматбек кызы Хилола Ашурова, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.